Кыргызстанда 24 декабрга карата коронавирусдагы 39 адамдан жаңы аныкталды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз кызматы кабарлайт. Ал эми бир сутка ичинде 55 адам илдеттен сакайып чыкса, бир бейтап каза болду. Бүгүнкү күндө стационарларда коронавирустан 287 бейтап, амбулатордук түрдө 337 адам дарыланууда. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 184 395 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 179 497 айыгып чыкса, 2790 адам көз жумган. Борбор калаанын чок ортосунда уга тушууга шектелген жарандар кармалды деп билдирет Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматынан. 22 декабрда саат 21:00 чамасында милицияга Эркиндик бульварында массалык мушташ жана ок атышуу болуп жаткандыгы тууралуу кабар түшкөн. Айтылган жерге ыкчам тергөө барып, газ травматикалык тапанчанын 3 гильзасын жана мергенчи куралынын 3 гильзасын табышкан. Аталган факт кылмыштардын жан-жоруктардын 280-беренеси ээн баштык менен катталган. Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын кызматкерлери шектүүлөрдү кармашкан. Алар 1983 жылы туулган, 1988, 1987 жылы туулган, 1993, 1991 жана 1988 жылы туулган жарандар. Андан тышкары шектүүлөрдүн бирине уруксаат кагазы бар Сайга 12 үлгүсүндөгү ок атуучу курал табылды. Милиция окуянын башка катышуучуларын издөөнү улантууда. 22 декабрда Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн ыкчам иликтөөсүнүн натыйжасында Сумаяны өлтүрүүгө шектүү катары Сузак районунун 1973 жылы туулган жараны кармалган. Ал жасаган кылмышын мойнуна алып, Сумаяны мектепке баратканда алдап, үйүнө ээрчитип кеткендигин, 3-4 күн бою жертөлөөдө колуутун скотч менен таңып кармагандыгын, өлүп калгандан кийин мөшөккө салып барып, дарыянын жээгине ыргытып жибергендигин, кийимдерин өрттөп салгандыгын айтып берген. Тергөөнүн жүрүшүндө кармалган жаран Жалал Абад облустук ооруканасынын психоневрологиялык бөлүмүндө жин оорусу менен стационардык тартипте дарылангандыгы аныкталган. Ошондуктан жазык процесстик кодекстин 186-беренесинин экспертиза жүргүзүү үчүн адамдарды медициналык мекемеге жаткыруу негизинде кармалган жаранга карата 23 декабрда соттук психикалык экспертиза дайындалып, аны ыкчам өткөрүү жагы Таш көмүр шаарына караштуу Кызыл Жар 12 шаарчасында жайгашкан психикалык оорукананын эксперттерине тапшырылды.